Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Соло медиа порталы ар дайым жардамга муктаж үй бүлөлөргө жардам берип, алардын эмне маселе менен кыйналып жаткандыгын да сиздерге көрсөтүп келет. Бүгүн биз сиздерге дагы шаарыбыздын чекесинде жайгашкан айылга келдик. Чолпон эжекебиздин кызы Амина оору менен ооруп келет. Эжекебиздин эмне себептен дал ушул бизге кайрылып калганын, деги эле оорунун чоо жайын сиздер менен биргеликте узайбыз. Саламатсыздар. Кандай Амина? Тазалыкта жашоо? Эмне болуп атасың? Катырасың? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Келиңиз анда сиз менен атайын маектешүү үчүн келдик. Маегибизди уланталы. Кете калтыралы. Биз ошо 2020-жылдын марттан бери ошол оору менен катуу күрөшүп келатабыз десем болот да. Буга чейин төрөлгөндөн эле билгенбиз, что ушундай оору, 5 оору менен жабыркап атканын. Бирок баягы врачтардын айтымы менен кичине алданып калдык да, ошо ишенимчи. Анан баягы убакыт өткөнгө жараша мунун жүрөгүнүн тешиктери 6 мм чоңоюп кетип, жүрөктөрүнүн уже кан тамырынан нарушение баштап, анан балага приступ бериптир да. Балам эчтеке билбей без сознания жыгылды былтыр март айында. Биз элге кайрылып, элден кайрымдуулук менен ошо топтолгон акчасына ошо жүрөгүнө стенд койдурдук, бир тешигине эле. Анткени аны койбосок баланын уже состояниясы вообще өзүнөн кетип баратты да балам. Врачтар менен акылдашып, алардын берген эмеси менен акыл менен барып биз ошо стенд койдурдук, $1200 койдурдук. Ал кезде как раз карантин учуру болуп, элдер да кыйналып аткан мезгил болчу. Ошого карабай ыраазычылыгын билдирем, ошого карабай жардам беришти көп элдер. Эми азыр тилекке каршы калган 4 диагноз ошолмойдон турат, эчтеке каалбай атабыз. Болгон күч аракетим баарын жумшадым, баардыгын кылдык, бирок өзүм жалгыз болуп баягы эме кылгандыктан эчтекесине жетише албайтам да. Ошо эми болсо баягы кичинекейинде ошо байкасам керек же өзүнүн ошо оорунун эмесинен пайда болуп калдыбы, неме болуп калды да, внезапно ошо омуртка сөөк менен жамбаш сөөктөн сөөк өсүп, куйруктай болупчу. Ал монтип отуруп, көпкө ушинтип отурганда, жанагынтип бул өзү туалетке бара албагандан жалаң клизма менен алып барам да, ошол кезде горошокко отургузганда жөн эле бостоп ыйлайт да. Аябай оорутат деп, күн сууганда оорутат дейт. Аны дагы биздин жалга алып барып хирургдарга көрсөттүк, жалдан көрсөтсөк, алар операция кылгандан алар дагы коркушуп атат. Может быть, баягы позвоночниктерине бирдеке травмасы кылып, кыз совсем коляскада отуруп калышы мүмкүн. Анын да толук диагнозун чыгарып, анын үчүн больницага жаткыла, толук диагноз дейт. Эми анын баарын эсептеп келсек, анын баары да акча болуп атат да. Алар деле акча сурайт, диагна барсак деле акча сурайт. Анан үй салабыз деп атканда, аны да уже сатыкка койдук. Аны да уже саттык. Баары сатканда, өзүң кыйналып турганда, айтып атпаймынбы, Кудайга шүгүр жашообуз бар эле депчи. Машинабыз бар эле, соода саттык кылчумун, Каргоздон товар алып келип, товар сатчумун, бир топ эле жакшы жашоо. Анан үй салып, жакшы жашоо кылабыз деп аткандын ортосунда карантин болуп, карантинге жабылгандан эле внезапно кызым жыгылды да. 24 уже карантин 20-сына жабылды мартта. Ошодон бир жумадан кийин кызым жыгылды да. Кызым жыгылганда кымбат алган машинабызды 70 миңге сатып, буну аппаратка жаткыздырдык. Анан акчасы суудай кетти. Уже эчтекебиз калган жок. Ишенсең, үйүмдө болгон нерсем баарын саттым. Телевизоруман өйдө саттым, үйүмдө эчтекем калган жок. Жамчу төшөгүм эле калды, башка эчтекем калган жок. Полный саттык, бүтүн жок кылдык. Радио ушул аман калсын деп эчтекесине карабай баарын саттык. Үйдү сатыкка койдук, үлүш жерлерибиз бар, аларды дагы баарын сатып. Анан чамым келбей уже болбой калганда, анан ошо элге кайрылуу жасадык. Тырмактай кезде 5 оору менен алышып жаткан Амина мектепке болгону 2 саатка барып билим алып келет. Аны атайын мугалимдер акысыз жеке көзөмөлгө да алышкан. Сүйлөө речинен да артта калып калганбыз. Толук түшүндүрүп сүйлөй албайт да. Анан ошого карабастан биздин бул ошо Стретниканын директоруна мен биздин аябай ыраазычылык билдирем да. Ошол киши былтыр как раз бул 1-класска барам дегенде кызым внезапно ушинтип приступ берип чыгып, 1-классты 1 ай эле окуп окубай калганбыз. Анан бияка кайра быйыл 1-класска киргизейин десем, директор өзү сунуштады.
муну азыр 1-класска отургузуп салсак вообще совсем артта калып кетет. Баягы классташтар айылда билесиңер да баягы шылдыңдап сен ордуңан калып калдың деген сөздөрдү угуп бала өзү оорукчан бала совсем ылдый түшүп кетет. Лучше 2-класска отургузайык. Айыл бунун мээси жаш, жетишип алат деп директорубузга 1000 мертеге шүгүр айтам да, ошо ыраазычылыкты айтам. Ошо алып барып 2-класска отургузуп азыр 2 сааттык убакытты ошо мектепте көрүп балдар менен алаксып өткөрүп келип атат. Жалаң мугалимдердин көз алдында болот да. Алар уже билет мунун кандай оорuyт, эмне кылат. Анан кичине ошо математика жагынан аябай слабый болот эле. Директорубуз ошо кошумча сабакка жазып коюптур өзү элечи, эчтеке акча бербей эле койгула, просто жетишсин, артта калып калды деп. Анан ал ошо Салима деген эжеге да аябай ыраазычылык билдирем. Ошол эже мени өзүм окутуп, анткени жардам берем деп ошол эже аябай эме экен. Кудайга 1000 мерте шүгүр кылам. Эмне баардык жакшы адамдар да жолуктуруп, ишим оңунан келаткандан да кээде туруп ойлоном да, демек баардыгы жакшы болот. Бул мага берилген чоң сыноо, мен муну жеңишим керек. Эч кандай мен кайгырып, баягы ыйлап калбашым керек деп жалаң ушу кызымдын өмүрү менен алышып келатам азыр. Анан уже врачтар, мугалимдер деле билет, врачтар деле уже биздин Бишкектин врачтары эмеси уже ошуп жалап, баары таанып бүттү бизди. Баардык жакка барып койдуруп жалабаттан койдуртканбыз ошо стендте. Ошо жакшы врач деп. Эмил Жуматаевич деген аябай жакшы экен, Нурхан Орматович деген аябай жакшы врачтар экен, экөө тең. Ошолордун күчү менен кызым азыр ушундай жашоодо жашап азыр. Калтырбайм, минутага, секундага да калтырбайбыз. Бирөөбүз кетсек, бирөөбүз обязательно всегда жанында бир киши жүрүш керек да. Туалетке чыгарбайм, ушу үйдүн ичинде эч жака барма, кереги жок деп. Малы жок, басып барат ушинтип. Анан баягы оорукчан бала да капризный болуп калат экен, тамакты таандап ичет, жыттап ичет, бирде көңүлүнө жагып калат, бирде жакпай калат. Ошондой учурлары көп кезигет. Анан көңүлүнө карап турабыз, ушунун кечке Кудайдан жалынып ушунун өмүрүн сурайбыз. Башка эмне арга кылабыз? Баягы карап, эгер мен өзүмдөй кылып караган адам болсо, баягы күн түн дебей жаным уруп иштейт элем. Просто энедей болуп эч ким карай албайт экен да. Багы штабта өзүм апама эле калтырып көрдүм. Анан апама болбой эле бул кичине бала да баягы ойнок, апама болбой эле ойноп кетип калат. Тигини оор көтөрүп ийет, бирдекени көтөрүп ийет. Анан апам мен карай албайт экенмин, кой өзүң карабасаң болбойт экен деп. Анан өзүм болсом ушинтип отурам да жалынып, Амина андай кылба, бизге болбойт, Амина сен мындайсың, Амина сен ушуну кылбай койсоң жакшы кыз болосуң всегда. Каты да айта албайсың. Аминанын ата-энеси да эл катары иштешип, соода сатык менен алектенчү. Бирок баштарына түшкөн оорудан улам баардыгын сатыкка коюп, учурда баш калкалоочу үйү дагы жок. 1 жыл аралыгында Чолпон айымдын барбаган жери, кайрылбаган кишиси да калган эмес. Акчанын кесепетинен убакыт өтүп атат, күндөн күнгө өтүп атат убакыт. Ар бир күн биз үчүн кымбат, бирок отуруп атам мен. Баардыгы келип жокчулуктун кесепети болуп. Анан башыма салган сыноого айла жок, чыдашым керек, чыдап сабырдуулук менен келатам. Мен болгон чоңдордун баардыгына кайрылдым. Бирок жыйынтык жок, пока эч кимсинен жыйынтык келбейт. Кимдерге кайрылып көрдүңүз? Кыргыз көмүрдүн башчысына кайрылып көрдүм. Бар документтеримди алып калган, жакын аранда чечип беребиз деген, бирок пока эч кандай жыйынтык боло элек. Биздин Камчыбек Ташиевке кайрылдым, Садыр Жапаровго кайрылдым. Менмин деген аттуу баштоонун баарына кайрылдым десем болот. Азыркы кызматта отургандардын баардыгына кайрылдым. Бүттүк, мэрияга чейин бардым. Мэриянын оозуна да киргизбей койду мени. Мен өзүнө ошо Балбак Төлөбаевдин өзүнө жолугайын десем, вообще оозуна да киргизбейт экен аерде. Самом деле киргенге уруксатыңар бар. Кайрылганым жетпеген чыгар, может, ошо оозунда эле калып кеткен чыгар. Мен билбейм да. Мен отуруп алып аларды жооп берген жок деп күнөөлөштөн дагы багы эметем да. Тартынам да, анткени может алар билбейт мен жөнүндө эчтеке, жеткен эмес аларгачы. Мен эми официальный өзүнө бир кайрылуу кылайын дегем, ошо Садыр Жапаровдун өзүнө азыр бүгүн ант берип, уже президент болуп отурбадыбы. Жок дегенде ошо биздин багы жазган нерселерибизден кабар алып, ошо менин кызымдын ошол жака барып келген жолубузду көтөрүп беришсе, өкмөт жок дегендечи. Жолго эле баягытан барып 3 ай бою туруш керек. Колунан келишинче жардам берип, кызымды ошо өмүрүн сактап калганына жардам берсе деп
Ташиевди деле мен жок дегенде продукты жагынан жардам бериңизчи деп Камшер Ташиевке да 7 каналга канча жолу кайрылуу жаздым мен. Анткени мен уктум ошо 7 канал Ташиевдин каналы экен депчи. Анан азыр алар деген эч ким эмес, андай мындай деген эле ответтерди алып мен унчукпастан эле кала бердим, анан кереги жок деп. Анан ошо эми аттуу баштуу эле адамдарыбыз кайдыгер карабай ушундай кыйналып аткан жандарга кичине болсо да жардам беришсе, мендей болуп сыздап аткан эне толтура да. Баягы кээ бирин мага окшоп айтпай үйүндө отура бергени бар. Анан баягы күч келгенде барып анан айтышка туура келип калат экен да. Баягы мен мурда ушинтип кайрылып ушундай кылса деп аябай таң калчумун да, көрсө башыңа салып койсо замат ичинде баардыгына көнүп калат экенсиң. Учурда Чолпон айым иш жерде иштебей, Аминаны карап, ал эми атасы ижарага автоунаа алып, такси кызматында иштеп оокат ашын таап келет. Ал эми Аминанын өзүнүн атасы төрөлгөндө эле оорукчан дегенди угуп таштап кеткен. Балам ооруп, өзүм үйдө отуруп калдым, жумушка иштей албай калдым. Өзүм да онкологический болуп ооруп калдым. Өзүм да лечение кылышым керек эле, өзүмдүгүн ладно эчтеке эмес деп, бул жалаң кызыма жүрүп атам да. Эмнеде иштешиң? Повар болчумун. Повар болуп иштечүмүн. Анан жакшы болчу, табышым да жакшы болчу. Анан кийин соода саттык менен иштегем. Эл катары Кудайга шүгүр жашоом бар эле. Азыр ошо Алланын сыноосуна ушинтип башыбызга салып койсо эч айлаң жок экен. Көтөрүп бир заматтын ичинде баардык нерсени жоготуп отуруп калдык да. Кандай десем, баардыгын жок кылдык, эчтекебиз калган жок. Жалаң ошо кыздын анан дагы кайрымдуу жандар бар экен. Ошо бизди биринчи съемкага чыгарганда ошону бир эме дунган киши көрүп, Мejit деген. Анан бизге чалып, мен ушундай жерде үйүм бар, бирок каралбай калган, кандай көрөсүңөр? Эгер макул десеңер ошол жака барып жашасаңар, мен светиңерди төлөп берип турайын. Жок дегенде ошол жагы силерге кичине жеңилдик болот дегенден анан биз шаардан бияка көчүп келишибизге туура болду да. Ошону туура көрүп бияка көчүп келдик. Атабыз иштейт, атабыздын иштегени бир кишиники эчтеке жетпейт да. Адай жанагынтип машинаны ижарага алып таксовать этип жүрдү. Бөйрөгү ооруйт да, жолдошум да оор жумушка эмете албайт. Анан кыйналып кеттик адам. Анын машинасын да ижарасын төлөй албай калып, кыйнап бул кыз ооруганда анан машинасын өткөрүп берген. Айдай албай калдым деп анан бул негизи жолдошум, экинчи жолдошум да мунун өзүнүн атасы казак болчу. Биринчи жолдошум. Бул төрөлгөндө эле ушундай оорукчан экенин, ушундай эмекенин билип, отказ кылып кетип калган кызды. Анан азыр ошол жолдошум ушул кымындайынан ушул ачуу татуусун баарын тартып, ар бир ооруган күнүсү менен алышып таштап кеткен жок. Өзүнүн атасы болбосо да өзүнүн атасындай кылып. Өзүнүн атасы, канынан жанынан жаралган атасы карабаган. Ушул өз баласынан артык көрүп, өгөйсүнүп мен өзүм балам, мен өзүмдүкү жанын берип, ошо 3 сутка эчтеке билбей жатып калганда да күнү түнү жанында ыйлап отурду. Ошо жолдошум отурду, башка эч ким болгон жок. Жана чындап келгенде жан берип турганың деле болбой калат экен жаныңдачы, мондай күндөчү. Атабыз жаныбыздан чыкпайт, күнү түнү ушунун жанында ыйласак ыйлайт, күлсөк күлөт. Главное ушунун 6 саат аман болсо болду, мага эчтеке кереги жок деп. Мындан кийин 5 жаштагы кызым бар, ушу жолдошум антөрөгөм. Ал ушунун ден соолугу чың болгонго аны көп внимание кылбайбыз да. Жолдошум деле ушу Амина аман жүрсө, ушул күйүнүп жайнап жүрсө, мен ушуну окутсам, ушуну бойго жеткирсем деп жолдошум ушуну гана тилейт. Алып барбаган жери калган жок. Молдого да окуттук, башкага да кылдык. Ким эмне айтса ошонун баарын кылдык. Бирок эч жерден жардам болбой койду. Өзүнүн атасын бир да жолу сурап да койгон жок, чалып да койгон жок. Мен издедим соц тармактарда, может быть, бала чакасын бирөөсүн таба аламбы деп. Жок, такыр таба албай койдум. Баладан баш тарткан адамды издебей эле коеюнчу деп. Аминанын өмүрү күн санап коркунуч жаратууда. Себеби ал кетип, өзүн жоготуп, кыйналып күн кечирүүдө. Бунун ангинасы, жүрөгү, көтөнү, ошо рождение чогултуп турган да кагаздарын, бул биздин төрөлгөндөн берки немелерибиз. Данныйларыбыз атасы ошо Дүйсебаев Ади деген болчу. Таштап кетип калган. Бул төрөлгөндөн берки ошо немелерибиз, могу жаңы. Жалаң ошол жактыкы. Булар жаңызы азыр ошол операцияга даярдап атканы.
Мунун биринчи эле ошо жүрөгү 4 тешик болчу, азыр 1 тешигине стенд койдуруп үчөөсү калды. А стенд деле временный экен, аны да 1 жылда алмаштырып турушубуз керек экен да. Просто кызым баягы эчтеке билбей ушинтип басып баратып эле жыгылып калып эметип аткандан анан айла жоктон койдурттук да муну стендти. Анан эми жүрөгүнө операция жасатсак, эми ангинасы, көтөнү, нефтомистия көтөнүн жасатыш керек. Холостома ачтырабызбы же жанагындай врачтар айткандай пластмассовый бир эме кылып жалгыз жасатабызбы, аны да пока биягын жүрөгүн эме кылмайынча биз эчтеке кыла албайбыз деп коюшту. Эми сөөгү өсүп атат. Сөөгүн эмнеден пайда болду билбейбиз. Анан внезапно туруп эле ушинтип мурдунан кан кирип канай берет да өзүнөн өзү. Канаганда вообще токтобой канайт. Анан өткөндө аны текшертсек, баштан бир кан тамыры үзүлүп кеткен дейт. Аны да неврологический эмеге биз жатышыбыз керек болуп атат да. Анын үчүн мунун совсем чачынын баарын алып, уже полный консультация кылдырырга дейт, томография деген бул. Ага биздин кудуретибиз жетпей атат да, ага да бир топ акча экен. Биз барып ошо ЮРФага эмеге жиберген, барып сұрасак, көп акча требует этет да, аякта көп сурап атат. Анан ал жакта врачтар баягы сенин жашоо шартың түшүнбөйт экен да, башкадай болупчу. Акчасын төлөсөң карайбыз менен. Азыр биринчи очередь ошо бизге азыр 1 ай срок берди. Марттын 20-сында биз уже Иркутскиде болушубуз керек. Ага чейин ангинасын алдыртып келгиле деп атат, аяк. Ангинасын лечение алып келгиле деп. Ангинасы да 3 степень болуп кетиптир. Анан бияка 3-й детскийге барып сүйлөштүк. 3-чү больницага балдар үйүнүн эмесине барып сүйлөшсөк, алар дагы 8 жаш болуп калганына байланыштуу бизге операциясына баардыгына акча төлөп жатасыңар. Анан өзү самостоятельно туалетке бара албайт, көтөнүн ордунда эмес. Ага дагы ошо холостома ачып көтөнүн ордуна жылдырабыз деген. Бирок монтип жүрөгүнөн анестезиологдор отказ бербейт да, отказ кылып атат. Наркоз берсек, биз ойгото албай калабыз. Анткени бунун наркоздон отказ берип аткандары дагы жүрөктүн согушу элдики биздин жашап аткан адамдардын жүрөк согушунан мунуку совсем башкача болуп атат. Жүрөктүн согушу да туура эмес болуп атат да. Анан ошондон дагы баягы врачтар коркуп мунун өмүрүнө эч кандай кепилдик берише албай атат. Эгер кээде баягы жалаң ушунун дарысын алып, муну больницага атканда ишенсеңер наны жок калып калган күндөрүм болот. Анан арманың кимге айтасың? Айтайын десем баягы элдикиндей толтура бир тууганым жок. Жалгыз эле энем бар. Ал дагы өзү менен өзү анында кызы Оркучан, өзүнүн үй бүлөсү менен. Анан баягы жалгыз өзүңө күч келет экен да. Бизге азыр ошо Иркутскиде Юрий Козлов деген врач бар экен. Ошонун немеси менен ал лазер менен бүтөп баланын өмүрүнө гарантия берем деп атат да, жашап кетишине мындан кийинки. Анан ал именно ошол Юрий Козлов деген врачтын немесинен өткөн, азыр көп эмелер менен байланышып атам. Ошол жактагы биздин жердештерибиз дагы коркпой эле келе бериңиз, жакшы бул врач, мен баламды жасаткам, кызым жасаткам, жакшы врач гарантиясы менен келсеңиз баягы жашаган жериңизден кичине жардам кылабыз, ойлонбой келе бериңиз деп. Ошого буга азыр $12,000 сурап атат да, аяк бизге жүрөктү бүтөш үчүн. Ошол суммага менин кудуретим жетпей атат. Хотя бы жарымы топтолуп калса дагы бир $6,000 топтолсо да кете берет элек да. Анан жакта сырттагы мекендештерибиз да айтып атат, келсеңиздер анан биягына да биз да жардам беребиз деп. Жок дегенде $6,000 менен кызымды алып кетишим керек болот. Анткени муну срочно жасатып, анан жасагандан да 3 ай ал жакта больницадын көз карамагында болушубуз керек экен. Баягы жүрөгү ордунда өзүнүн нормасында согуп стабильный жашоого кошулмайынча бизге сыртка чыкканга болбойт экен. Ошо больницанын ичинде 3 ай бою кызым ошол жерде болот экен, врачтын көзөмөлүндө. Анткени мунун жашы чоң болуп калгандыктан баягы туруп ойноп жиберет, чуркап жиберет, ар кандай нерсе кылып жибериши мүмкүн дейт да. Анан ошон үчүн 1 ай бою муну уктатып кармашат экен. Под наркоз жүрөк стабильный согуп калганча муну уктатып кармайт экен. Анан ошонун 3 айдын нар жактын аралыгында калган жарты сумманы төкүп койсоңор болот дейт да. Анан ошого азыр бизге ошо жетпей жатат. Көп эле суммабыз жетпей. Хотя бы $6,000 болсо да кетип калат элек да. Анткени билетибизди дагы ошол жакта жердештер, эгер сиздер кетебиз деген эмени айтсаңыздар, биз бияктан алып беребиз деп атат да. Урматтуу кыргыз элим, ошо сиздердин биринчи берген жардамыңыздардын арты менен Аминанын жүрөгүнө стенд койдуруп алдым. Буюрса
Эми дагы жардамга муктаж болуп атабыз. Эми 4 диагнозубуз боюнча аны биринчи кайрылууда да айткам мен. Мына 5 диагноз менен жабыркап келатат, 5 ооруну менен алышып атат деп. Дагы сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп калдым. Мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардам берсеңиздер, баламдын өмүрү үчүн. Сиздердин акыркы үмүтүм ушу карапайым элден эл күйөт экен, эл түшүнөт экен. Сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Ошо мага жардам берип, кызымдын кичине болсо да өмүрүнө салым коштуңуздар. Ошол адамдарга дагы ыраазычылыгымды билдирем чоң. Мага чалып, менин ден соолугумду сурап турган жарандарга дагы кыргыз элим аман болсун, бар болсун, кеңпейил эл экен, кайдыгер карабаган эл экен биздин элибиз. Ошого сиздерге дагы бир жолу ошо кайрылуу кылып, суранып, баламдын өмүрүн суранып атам сиздерден. Аллахым биринчи берет экен, андан кийин сиздер шифасын берсе, баардыгы жакшы болуп кетет деген үмүттөмүн. Андыктан жалпы кайрымдуу элибизден Аминага жардам сурайбыз.